Кудайдын чакырыгы. 26 март. Бардык нерсе жакшылыкка болоорун билебиз. Ушул сөздөрдү ар бир ишенүүчү, ишенбеген адам дагы жок дегенде 2 же 3 жолу уккан болуш керек. Укмак турсун башкаларды да ушундай сөздөр менен соороткон болуш керек. Экзамен тапшыра албай калдыңбы? Эчтеке эмес. Баары жакшылыкка дейбиз биз. Чоң акчадан банкрот болдуңбу? Баары жакшылыкка. Кейиби? Өмүрлүк жарың менен ажырашып кеттиңби? Баары жакшылыкка. Кудай баарын оңой эле жакшылыкка буруп коет дейбиз. Рак диагнозу коюлдубу? Балаң каза болуп калдыбы? Анда да Кудай баарын көрүп турат. Баардыгы жакшылыкка деп соорото турган адам табылат. Анан ал адам баягы Кудай жакшылыкка айлантып коет дебеди беле деп, ал жакшылыкты күтөт. Ал жакшылык болсо келбейт. Абал өзгөрбөйт. Жүрөктүн ооруган. Биз римдиктерге жазылган баары жакшылыкка болот деген аятты контексттен жулуп алып, туш келди жерге каалаганыбызча эч кандай жоопкерчиликсиз колдонобуз. Бирок бул жерде эмне жөнүндө айтылып жатканын ойлонуп көрсөк. Элчи Павыл бул бөлүмдө ишенүүчүлөрдүн азап тартуусу тууралуу, келечектеги даңк, алсыздыкта рух жардам берери тууралуу жазып жатат. Ушунчалык алсыз болуп сыйын албай калган учурларда да рух биз үчүн арачылык кылары тууралуу окуйбуз. Биз болсо баардыгы жакшылыкка болот деп эмоционалдык канааттанып калууну, ийгиликти, жоготуп алганыбыздан чоңураак байлыкты жана баары шаймашай ордуларына туруп калуусун күтүп алабыз. Бирок кийинки аяттан биз чыныгы жакшылыкка айлануусу эмнеде экенин окуйбуз. Ал жерде Кудай бизди Ыйса Машаякка окшош кылууну алдын ала белгилеп койгонун айтат. Жашообуздун эң караңгы күндөрү, эң оор жоготуулар да биздин мүнөзүбүздү, жашоого мамилебизди өзгөртөт. Бул аят Кудай сыйкырчы абышкадай болуп баарын жакшылыкка айландырып коёру жөнүндө эмес, тээ жүрөктүн түпкүрүндөгү трансформация жөнүндө. Кудайдын сөзүндөгү аяттарды алып, каалаганыбызча колдонбогонубуз туура. Андан көрө ага чейин жана андан кийинки жазылган аяттарды, башкача айтканда контекстти карап, сыйынып, Кудай бул жерде эмне айткысы келгенин билип окусак, Кудайдын баталуу, терең чындыктарын табабыз.